Урматтуу жетекчилер, салыштырмалуу таблицаңызды ачыңыздарчы. 38 берене. Биринчи пункт. Кыргызча менен орусча версиясы ар кандай болуп атат да? Мен 3 секундум кетип калды. Кош бересиздер. Кош беребиз. 38 берене 2 пункт, 1 подпункт. Транспорт каражатын башкаруудан четтетүү. Эгер күбөлүгү жок болсо деп кыргызчасында жазып атасыңар, орусчасында если при себе нет удостоверения. Бул кандайча? Себе отметьте, пожалуйста, замечание. Я понял, biz de проработаем. Хорошо, 38.1 берене кошумчасында кошуп атасыздар. Жол кыймылынын эрежелерин билүү боюнча квалификациялык экзамендерден кайрадан тапшырууга жөнөтүү. Ошондо 1 пунктунда андан көп жолу деген сөз, анан 2 пунктунда андан көп жолу деген сөздү кайталап атасыңар. Эми билесиздер да, бул коррупция, да, на усмотрение проверяющих вы оставляете. Это такой коррупциогенная отсылка, да? Пожалуйста, алып коюңуз. Так жазгыла. 2 жолу, 3 жолу, канча жолу так жазып коюңуздарчы. Сураныч. Кийин эл арасында мындай туура эмес мындай кабыл алынат да. 3 пункт. Ушундай эле да, сөздүн аягында экзамендерди кайрадан тапшырууга жөнөтүшү мүмкүн. Бул эмнеге коррупция анткени деген милиция текшерүүчү чечет экен да. Захочу отправлю, захочу не отправлю деген мамиле болот да. Взяткага алып келет. Рахмат. Кийинкиси 55 беренеде 3 пункт. Эмнеге 48 сааттан 72 саатка өзгөртүп жатасыздар да? Элвира Жылгабековна, уруксат берсеңиз мен жооп берейин. Бул деген мисалы 5-күнү кечинде түзүлүп калган протокол болсо, өзүңүз билесиңер 6 воскресенье күнү дем алыш күнү өтүп кетсе, уже нарушение болуп калып атат да. Анткени бизде деген мунун баарын киргизген атайын служба бар, правоприменительный практика. Бир подразделение бирден эле инспектор иштейт. Ошо АИС системасына допуску бар. Анан ал деген болсо күнү түнү иштеп калыш керек болуп калып атат да. Ошол эле себеп, э? Ошо себеп эле. Все макул. Анда кийинкиси 188 берене. 5 пункт. Каршы кыймыл тилкесине чыгуу менен өзүп өтүү же болбосо маневр жасоо эрежелерин бузууда 150 эсептик көрсөткүч штрафты чоңойтуп атасыңар, 15 000 сомго чейин чыгарып атасыңар. Бул сиздердин оюңузча, мындай оюңуздарча абдан чоң сумма эмеспи? Ар кандай ситуация болушу мүмкүн? А если в машине роженица? А если скорая помощь? Кандай болуп калат? Если это будет вынужденное нарушение, жана сиз айткандай, если это роженица, больнойду апаратса, ал деген жанакы 23 беренени колдонуп ал иш кыскарылат. Крайняя необходимость деп коет. Ошо крайняя необходимость колдонуп туруп ал иш кыскарылат. Жанакы деле безопасный городко түшүп барат калган шопурлар бар. Едут, довозят больного в больницу, жана роженицаны апарат, алар келип туруп ушу действительно эске алынат, эске алынат. Бул деген Все, рахмат. 189 берене. Авто ээн баштык 7500 сом штраф, обгон 15 000 сом штраф. 10 секунд кош бергиле. Жок бересизби? Авто ээн баштык 7,5 миң туура айтасыз. Бирок деген бунунда эме бар да, лишение прав, за повторность лишение прав бар. Эми үчүн биз деген ушу именно за обгон, за нарушение маневра бул боюнча эң көп жолунда кырсыктар болот да, анан деген эң көп тяжкий последствия менен ушу нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения. Ушундан көп болот. Ошондуктан биз деген мунун штрафын чоңойтуп атабыз. Эми үчүн биз буга лишение киргизе албай атабыз. Анткени дегенде аппаратный программный комплекстер иштейт да. Эми урматтуу жетекчилер, штраф чоңойгон сайын колунда барлар төлөп котулат, колунда жолу түрмөгө аягында отуруп калат экен да, ошону эске алыңыздар. 193 беренени ачыңыздарчы. Эмнеге если күбөлүгүн көрсөтпөй, күбөлүгүм жок десе 3 суткага жаткызып коет экенсиңер, күбөлүгү бар болсун. Мен сизге 10 секунд бердим, эмеге чыгып айтып коесузбу? 5-чи микрофонду кошуп бериңиздер. Нурбек Өмүрбекович, мындайда эмнеге мас бойдон кармалып калса, правасы жанында болсо 3 жылга камалат экен, правасы жок болсо 3 сутка камалат экен. Бул кандайча нонсенс? Мен жооп берип коеюнбу? Ооба. Бул деген
Мындайда правамды катып алсам, жок деп койсом, мен кутулат экенмин мындан да. Мейли мисал, мени мисал таанып алышат, тааныбаган адамдычы. Жок, Элбер Жогорковдун правасын катып ала албайт. Анткени энди автоматизированный системада бул ишиде права бар деп чыгат. Права бар деп чыгат. Бул деген экинчиси, это тех, кто никогда не получал прав. Эч качан права алган эмес, ошолорго тиешелүү. А муну деген алганда правоприменительный практика сөзсүз түрдө текшерип чыгат. Бул ар бирөөнүн действительно Базада болот атасыздар, Базадан алып туруп текшерип чыгышты. Эми мындайда система штрафов боюнча да мен ой пикиримди айтып коеюнчу, урматтуу жетекчилер. Система штрафы дүйнө жүзүндө, араб, ислам өлкөлөрүндө мас кармалса, биякта сиз 3 жыл деп атасыздар да, 2 айдан 3 айдан 2 айга чейин, бул ислам өлкөлөрүндө. А бизде 3 жыл деп атасыздар, анан штрафтар коюлабы, кандай болуп калат, аягында мне кажется, бул да коррупция алып келип атат. Баары бир чөнтөгүндө барды төлөп, кутулуп кетип атат, коррупция алып келип атат да. Ошол жагын караңыздар. Эмнеге биз реформа кылып промиллеге өтпөйбүз? Бозо менен арактын ортосунун айырмасын билесиздерби? Промилле деген это самая совершенная реформа в этом смысле. Промилледе билинет разница между 10 граммов пива и литром водки. А так силер тең кылып салатасыңар. Бозо ичкен менен аябай мас болуп келген адамды. Качан реформа кыласыздар? Эльвира Жалалбековна, бизде деле азыркы учурда деле только по заключению врача-нарколога мы можем применять меры. Анткени во многих Жок, ошо киргизбейсиңерби? Промилле системасын алып келбейсиздерби? Весь развитый мир установил это правило, а вы не хотите по-современному жить, потому что это выгодно, чтобы штрафовали, чтобы взятки брали. Эмнеге алып келбейсиздер? Эльвира Жогорковна, сизден сурамыз, өзүңүздүн оюңузду айтып койсоңуз. Ошо промилле система, ошо кечиресиз, промилле системасын алып келиңиздер деп сурайм, киргизиңиздер деп суранам. Бул биринчиси, экинчиси дүйнө жүзүндө балдык системада өтөт да. Бир нарушение, 2 нарушение көбөйүү менен анан права салынат. И жакшы айдагандарга наоборот мындай позитивдүү болот да. Бул стимул алып келет. Дүйнө жүзүндө реформа ошентип жасалат. Биздики только наказание менен кетип атабыз. И у кого есть финансовые возможности, ал төлөп кутулуп кетет. Аягында 15 000 төлөп алса, ал адам камалып кеткенге чейин барат да. Бул деген социально несправедливая система болуп калат. Ошо урматтуу жетекчилер көңүл буруп карап чыгыңыздар деп дагы бир жолу кайрылып кетем. Рахмат. Рахмат.